Бүгүн 12 августта Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Шаар Кайыл аймагында оор жүк ташуучу унаа түтүккө урунуп, түтүк жеңил унааны басып калды. Бул тууралуу Ош ОИБнин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Деониксия үлгүсүндөгү унаа түтүктүн алдында калган. Кырсыктын кесепетинен унаанын алдында бара жаткан ата бала каза болду. Унаанын артында башка балдары да бар болгон. Алар аман калышкан. Бул факты боюнча окуя болгон жерде Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу тергөөгө чейинки ыкчам иш-чараларды жүргүзүүдө. Милиция кийинчерээк толук маалымат берилерин билдирди. Ошто 92 кайгуул кызматкери жазаланды. Эске салсак, 28 июлда Ош шаардык кайгуул кызматкерлери нааразычылык акциясына чыгышкан. Алар жетекчилик тараптан басым күчөп, жумуш убактысы 8 сааттан 12 саатка көбөйүп кеткенин айткан. Бул иш боюнча атайын комиссия түзүлгөн болчу. Жазага тартылган кызматкерлердин ичинен 7 адам иштен бошотулуп, 11 адам башка бөлүмдөргө которулду. Калгандары ар кандай тартиптик жазага тартылды. Бишкек-Торгат Нарын айлама жолундагы каналга унаа түшүп кетти. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын кабарчысына күбөлөр билдирди. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кырсык бүгүн 12 августка караган түндө Бишкек-Торгат Нарын айлама жолунун 88-чакырымында, тактап айтканда Кемин районундагы Чымкоргон айылына кайрылган тилкесинде болгон. Subaru Legas үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу 1999-жылы туулган СУ рулду башкара албай каналга түшүп кеткен. Автоунаанын ичинде 2000-жылы туулган АА жана СТ да болгон. Алар өз алдынча суудан чыгышкан. Жабыркаган